Анда сертификаттарды тапшыруу аземин баштоо үчүн биз бул жакка сертификаттарды алууга Ош Шаркы билим берүү башкармалыгынын башчысы Аматова Санталат Юсуповнаны да чакырабыз. Келсеңиз. Мугалими 2021 кароо сынагында тапшыруучу сертификаттардын тизмеси менен тааныштырууга дагы бир ирет уруксат этиңиздер. Ош шаарында эле эмес, Кыргызстан боюнча абдан жагымдуу көрүнүш старт алганы турат. Мына ушундай биздин жагымдуу конкурсубузга демөөрчү болгон Ош шаарында эле эмес, Кыргызстан боюнча жарандарды сапаттуу үйлөр менен камсыз кылып жаткан Эмаком курулуш компаниясы жылдын мыкты мугалими 2021 кароо сынагында баш байгесине демөөрчүлүк кылмакчы. Баш байгесине батир. Орунга демөөрчүлүк кылган Визион курулуш компаниясы Актаудан белек кылганы турат. Ош шаарынын мэриясы болмокчу. Алар холодильник, кир жуучу машина, компьютер, түстүү принтер, чаң соргуч жана башкаларды белек кылмакчы. Шаарыбыздагы эң белгилүү арзан таксилердин бири Карс такси кызматы Ысык көлгө 3 адамага жолдомо бермекчи. Демөөрчүбүз 13 смартфон бермекчи. Дары-дармектер менен камсыздоо департаменти кол чабуулар менен сахнага чакырабыз. Андан кийинки 10 000 сомдон жогорку смартфон, 2 смартфон белек кылмакчы Исламбек Атабек кафеси. Билим берүү жана илим министрлиги Ош шаардык билим берүү башкармалыгы сертификат 70 000 сом. 2021 жылдын мыкты тарбиячысынын 1-орун үчүн. Экинчи орунга ушундай эле сертификат 50 000 сом акча. Үчүнчү орун 30 000 сом акчанын сертификаты дагы берилет. Көрдүңүздөр, бул жылдагы өткөрүлө турган биздин кароо сынак Кыргызстанда биринчи жолу өткөрүлүп жатат. Ошондуктан биз каалап кетет элек, ар бир катышуучулар дагы аябай жоопкерчилик менен мамиле кылып, жоопкерчилик менен катуу даярданат деп. Себеби ушул кароо сынакка катышкан биздин 53 мугалимдин бардыгынын эмгектери, окуу устулдук иштери атайын сайтка коюлат. Өтө сапаттуу коюлуш керек. Ош шаарында эмгектенип жаткан мугалимдердин билим деңгээлин биз көзгөдөй кылып көрсөтүп мактана алышыбыз керек. Анда кайрадан мен жыйынтыктоочу сөздү Ош шаарынын вице-мэри сахнада сертификаттарды көрдүңүздөр. Өзгөчө экен бул жылкы сынактын байгелери. Ушул байгелердин берип аткан биринчиден ушул биздин демөөрчүлөрүбүзгө ыраазычылык билдирип кетебиз. Ош шаарында ушул ишкерликти алектенген, ушул биздин Эмаком болсун, Визион болсун, биздин Исламбек, Атабек жана башка биздин ушул жердеги ишкерлерибиздин баарыбызына Ош шаарынын мэринин атынан, Ош шаарынын мэриясынын атынан, сиздердин атынан ыраазычылыкты билдирип кетебиз. Бир чоң комиссия бул мыйзамдуу жагын караш үчүн, бардыгы ачык так, эч кандай нааразычылык өткөрбөш үчүн экинчи мына мэриядан чоң комиссия түзүлгөн. Ошол комиссия мүчөлөрүн баарын чакырып отурабыз. Анда мен бул өтө жоопкерчиликтүү Кыргызстанда биринчи жолу өткөрүлүп жаткан кароо сынакты тапшырып жатабыз. Сиздердин баарыңыздарга мен ийгилик каалаймын. Мен ойлоймун бүгүнкү иш-чара республикада эң биринчилерден болуп биздин шаарыбызда башталып отурат. Биздин шаарыбыздын мэринин Таалайбек Насырбековичтин демилгеси менен биздин Эмилбек Токтосунович ушу билим берүү тармагына да абдан көп жакшы көңүлдү буруп атат. Биздин соц отделде мана Салтанат Абдуллаевна баш болгон ушу соц тармагы да соц отделибизде жакшы көңүлдөрдү буруп отурат. Эң негизги максат билим берүү кызматкерлери, сиздер эжекейлер, агайлар, тарбиялоочулар баарыңыздар тең ушу биздин балдарыбыздын билимдин тереңдеп кетишине дагы бир жолу баса белгилеп кетким келет. Анын ичинде укуктук билимдүүлүгүнө жакшылап көңүл бурсаңыздар, анан ушул көрсөткүч бүгүнкү
сынактын жыйынтыгын белгилөөдө эске алынат деп эсептейм. Анткени укуктук тала бүгүн коррупцияга бөгөт коебуз деп атабыз. Мамлекетибиз бою ушу президентибиз баш болуп, өкмөтүбүз төш болуп дегендей тазалануу коррупцияга бөгөт коюудан башталып атат. Ошондуктан балдарыбыз, сиздер балдарыбызды тарбиялап жаткан мугалимдерибиз, тарбиялоочулар өзүңүздөр дагы укуктук маданияттуулукка, демек коррупциянын алдын алууга жакшы көңүл бурасыздар деген ишеничти айткым келет. Ош шаарынын мэриясында өткөрүлүп жаткан чоң иш-чара жылдын мыкты мугалими 2021 деп аталат. Бул жылдын мыкты мугалими кароосундагы өзүңүздөр билесиздер бир топ жылдан бери өткөрүлүп жатат. Бирок бул жылдагы кароосундагы өзгөчө. Биз муну менен Кыргызстандын 7 областына жана Бишкек шаарына чакырык катары таштап кетмекчибиз. Бүгүн старт берилип отурат. Жылдын мыкты мугалими 2021 кароосунун негизги максаты бул биздин педагогдорго стимул берүү, аларды материалдык жактан, моралдык жактан колдоо болуп эсептелинет. Жылдагыдан өзгөчөлөнүп, баш байгеге ушу 2 бөлмөлүү батир коюлуп жатат. Бул Имаком курулуш компаниясы демилгеч болуп берди. Ошондой эле мындан сырткары 2-нчи орунга автомашина берилет. Ал эми 3-чү орунга бул компьютер толук комплектиси менен андан кийин 8 катышуучубузга биз ушул Ысык көлгө эс алууга дагы жолдомолор берилип жатат. Мындан сырткары дагы биз ушул iPhone уюлдук телефондорун дагы уюштуруп бердик. Бул бир 30дан ашыкча кароо сынактын ар бир 51 кароо сынактын катышуучуларынын бардыгы сөзсүз түрдө чоң байгеге ээ болот. Кандай критерийлер менен? Бул өтө чоң финансылык колдоо менен өтүп жаткан кароо сынак ачык, айкын өткөрүлүшү үчүн Ош шаарынын мэриясында чоң комиссия түзүлдү. 11 адамдан турган ал комиссия тарабынан атайын жоо иштетилип чыкты. Жылдагыдан өзгөчөлөнүп, жоонун курамы дагы татаал түзүлгөн. Ал жерде окуу усулдук колдомолор иштелип чыгыш керек. Окуу усулдук колдомолор бул ошо жалпы республикалык тестирлөөгө даярдоо боюнча дагы мугалимдин деңгээли кандай аны билүү, ошондой эле олимпиадага даярдоо боюнча да окуу усулдук комплекстер түзүш керек. Катышам деген баары катыша албайт. Сөзсүз түрдө бул 5 жылдан жогорку иш тажрыйбасы да сөзсүз каралат. Ошондой эле сөзсүз түрдө бир эле Ош шаарынын эмес, бүтүндөй Кыргыз Республикасынын эмгектенип жаткан бардык педагогдор колдоно ала турган окуу методикалык колдомолор түзүлүп калсын деген максатта дагы түзүлдү да. 4 баскыч менен өткөрүлөт. Биринчи баскыч бул бардык мектептердин өзүндө, калган 2-нчи, 3-чү баскычтарыбыз ачык айкын. Бардык соц тармактарда атайын сайт ачылат. Ошол сайтка ар бир катышуучунун эмгектери коюлат. Демек бул бир эле Ош шаары эмес, Кыргызстан боюнча бардык педагогдор ошол сайттан өзүнө керектүү материалдарды алып таанышса болот. Мектеп мугалимдери катышат. Мектеп мугалимдери катышат Ош шаарында. 53 мугалим. Кандай? 53 мугалим. Жок, Ош шаарына караштуу, Ош шаарындагы билим берүү башкармалыгына караштуу мектептин мугалимдери катышат.